Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Күйөөм могул төр жакта жатканда кичүү кызым колунда жатканда күйөөмдүн чыркыраган үнүнө мен бул жакта ортончу баламды кучактап бул жакты карап жатканда чыркыраган үнүнөн бул жакты карап ойгонсом баягы жолдошумдун үстүндө туруп алып бычактап атыптыр да. Биринчи маска сен болчу. Жолдошум маскасын чечти. Экөө алышты да, жолдошум күчтү да. Алышып бир моментте эшиктин оозу жакты көздөй жөнөгөндө мен колума учураган телефон менен 102-ге чалдым. Жолдошумду бычактап атат дедим. Келиңиздер дедим. Адрести айтып үлгүрдүм да. Ортончу балам ойгонду, улуу кызым ойгонду. Чыркырап жабышышты папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да, эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини даана көрдүм да. Былтыйган көз, жымшыйган. 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Мен бычактын салып учуну көрсөм, кызым бул жагына чейин көрүптүр да, учуна чейин кызым сүрөттөп айтып берип атат. Баягы баланы мен эмес, кызым да таанып отурат да. Кичүү азыр ортончу балам да ушул болот деп 2 күндөн бери көрүп атат баягынычы. Ушул бала деп таанып атат. Мен да сөлөкөтү айтпадым беле, бир аз курсагы бар болчу деп. Курсактары өзү ушул 100% эмес 1000%. Кыргыз элинен мендин ичинде сиздер болдуңуздар. Кичүү балдарым өз көзү менен көрдү. Чыркырап ыйлады. Балдарымдын тамагы айрылып кетейин дедим. Бычактын үнү кулагымда. Азырга чейин кулагымда турат. Деп мени көзү ачык маалында мени карап туруп айтты жолдошумчу. Ошол момент кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп өзүм мен качпайм дедим, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да. Кызымды кач десем, кызым мама сен дагы чык качпайм деп туруп алды. Кызым качып кеткенде мен жолдошум менен өлүп кетсем бираз өлөм деп. Ошо менен жок өлсөм мен бираз болчумун да. Кыргыз элим, мен бул баланы 100% эмес 1000% таанып атам. Сиздер ал үйдө болгон эмессиздер, көргөн эмессиздер. Мен эмес, кичүү 4,5 жашарлык балам жана 2-класста окуган кызым таанып отурат. 1000% ушул бала билип билбей сүйлөбөңүздөр кыргыз элим. Сиздер кандай эмне болгонун көргөн жоксуздар да.